Саламатсыздар бардактуу Соло медиа порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 5 март кыргыз элибизде Ак калпак майрамы майрамдалып жаткан учуру бардыгыңыздарды Ак калпак майрамы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Мына ушул майрамды утурлай биз шаар тургундарынан, мырзалардан ушул Ак калпак майрамы тууралуу жана деги эле биздин кыргыз элинин көрөңгөсү тууралуу суроолорду сурап көрмөкчүбүз. Анда эмесе биздин мырзалар жооп бере алабы? Төмөндө биз менен чогуу көрүңүздөр. Калпагын кандай өзгөчө касиети бар? Бұл эми калпак ата бабалардан калган салтты. Муну калпакты баркташыбыз керек. Ошол өзүдөн ата энеден калган урпакты небере чөбөрөлөргө чейин калтырыш керек да. А сизге макал айтам, ошол макалды улантып көрсөңүз. Калпагыңды жоготсоң, башыңды жоготосуң. Уландысы калпагыңды сатсаң дегенден кетет. Калпагыңды сатсаң эл сатканың болуп калат. Калпагыңды сатсаң акылыңды сатат дегенсиң. Эми калпактан тышкаркы сизге да бир суроо берип берейин. Үзөңгү деген эмне билесизби? Үзөңгү аттын минген үзөңгү тээп билет. Казачөбү бул аталардан, чоң аталардан, ата бабалардан келген калпакта бул. Бул өзгөчөлүк элден башкача да бул энеседен келаткан салт боюнча да кыргыздын кыргыздын өзү да. Кыргыз элибизде эзелтен ак калпак, өңү аппак болгон калпакты адамга кайсы адамдарга кийишкен ушундай калпактарды билесизби? Билбейм аны чынаты. Эки бөлүнгөн жака кара калпак улут бар эмеле Өзбекстанда кыргыз менен биз ошо эки бөлүнүп калган жанагы кара калпак кийип калган, биз ак калпак кийип калганбыз. Ак калпакты эзелки кыргыз элибиз бул эл арасында кадыр баркка азыркы тил менен айтканда авторитет адамдарга ак калпак кийишкен экен. Эми сиз ушул ак калпакты дайыма кийип жүрөсүзбү же ушул эле күнү кийип коесузбу? Мен бул калпактын күнү эле кийип коймун, кээде постоянно кийип коем калпакты постоянно. Кыргыз элинде өзү жылаңмаш жүргөнгө болбойт го. Ошол үчүн. Калпак улуттук баш кийим. Муну ар бирибиз сыйлайбыз. Мен бүгүн кийбей калган үчүн уялып атам. Себеби мен шашып чыктым үйдөн. Ар бир адам жок дегенде ушул 5 март күнү кийип турса аябай жакшы болмок. Бул өзүбүздүн баалуулугубуз. Калпактын дагы ар бир түрү бар. Мисалы үчүн үйлөнө элек жигиттер башка кийет, үйлөнгөндөр жана ар бир жаш кыргына жараша калпактын түрлөрү бар. Ошо калпактын түрлөрү деп айтып калдык. Кыргыз элибизде аппак калпакты эзелтен бир адамга кийгизген экен. Ошол кандай адамга ак калпак кийгизген? Ак калпак улуу адамдарга. Дагы? Менин билишимче. Ооба, негизинен туура айтасыз. Калпакты бул кадыр баркы жогору эл арасында кадыр баркка адамга кийгизген экен. Акыркы суроомду берип коеюн. Макалды улантып көрсөңүз, эгер калпагыңды жоготсоң, башыңды жоготосуң. Улантысы? Билбейт экенмин чын айтсам. Кыргыз эл ак калпак кыргыз элинде илгертен бери кийип келген эле баш кийим деп ойлойм мен. Аны кыргыз элинде башка улуттар менен алмашып муну жоготууга болбойт го деп эсептейм, анткени бул кыргыз элинин мындай символдордун бири деп атабам. Бул жана башка көптөгөн касиеттерди ээди. Сиздин оюңуз барбы келиңиз? Бул кыргыз калпак майрамы деген эми бул биз ата бабаларыбыздан бери келет. Кыргыз калпакты деген биздин чоң аталарыбыз тоого окшоштуруп кыргыздын жайлоосуна ошо анан бул майрамды эстегенибиз жакшы болот ушунусу. Көп жылдан бери болду. Дагы бир суроо ошо калпак жөнүндө макал айтам, улап көрсөңөр. Калпакты жоготсоң, башыңды жоготосуң. Улантысын билесиңерби? Жок, эже билбейм. Эмесе кийинки акыркы суроом ушу калпак темасынан сырткары болсун. Үзөңгү деген эмне экенин билесиңерби? Ооба. Эрди тейп, эрге уланган тейп чыгуучу буюм. Ат жапты калайм. Тердик деген эмне? Тердик билбейт экенмин. Аны эрдин астынан салуучу ат тердегенде тери ошо сиңирип алат экен. Ошо атынан тердик аталат экен. Азабасыз жагы. Коос көп сапаттары бар. Бул кыргыз калпак кийген киши эч качан башы düşүбөйт. Көңүлүнө тийбейт, кандай өзүн жеңил сезип жүрөт. Көңүлдүү жүрөсүң. Анан кийин ушул калпак жөнүндө азыр бир сизге макал айтып көрөйүн, сиз улап көрүңүз. Калпагыңды жоготсоң, башыңды жоготосуң. Улантып көрүңүз. Билбейт экен. Калпагыңды сатсаң деген сөздөн кетет. Билбейт экен. Сырткары да бир суроо берип көрөйүн. Үзөңгү деген эмне экенин билесизби? Билем. Эгер немеси
эрдин шайманы болот, эрдин аттын. Үзөңүнү тээп минет атка. Рахмат. Ал эми тердик деген эмне экенчи? Тердикте ошо эрдин немеси шаймандарынан кирет. Эрдин астына салат атка. Эми эркек кишинин башында ак калпак турган бул өтө биздин эң зобололуу ак калпагыбыз да бул. Мен ушинтип ойлойм да, бул эң ыйык нерсе да ак калпак. Ал эми ошо байыркы кыргыз элибизде аппак болгон, өң аппак болгон калпакты бир адамга кийискен экен, ошол кандай адамга кийискен? Бул жанагы кандай десем эми бул хан сыяктуу эминде бакай ата жана ушундай сыяктуу кишилерге кийискен да. Туура айтасыз, кыргыз элинде даражасы бийик, эл арасында кадыр баркай адамга ак калпак кийискен. Улутубуздун негизин 3 нерсе түзөт. Алар тарых, тилибиз жана салтыбыз. Мына ушулардын бири болгон тарыхыбыздын эзелтен бери келе жаткан калпагыбызды сактап, аны урпактан урпакка жоготпой өткөрүп берүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Анда эмесе сиздер менен Solo Media порталынан мен Алиман Эсенкалык болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар.